Өтүп бараткан күндүн маанилүү кабарларына 11 канал менен кошо сереп салыңыз. Мен Айгерим Жаныкул алар тууралуу кыскача тааныштырам. Гаитиде жүздөгөн киши катуу бороондун курмандыгы болду. Метео бороонунун курмандыктары кеминде 350-ге жакын адам деп саналууда. Улуттар арасындагы жаңжалды козуткан деп айтылган Кадыржан Батыровдун берген маеги атайлап тазаланганын президенттин маалымат кызматы билдирди. Ал эми президент Батыров менен Отунбаеванын өтүнүчү менен жолуккандыгы айтылды. Ал эми баш мыйзамга кирип жаткан өзгөртүүлөргө байланыштуу Жогорку кеңештик Атамекен фракциясы конституциялык сотко кайрылган чакта ага алдында президенттин жүргүзгөн саясатын колдогон митинг өттү. Бул жана башка кабарлар алдыда кеңирээк баяндалат. Кутман кечизи менен улуттар арасындагы жаңжалды козуткан деп айтылган Кадыржан Батыровдун берген маегине карата президенттин маалымат кызматы жообун берди. Роза Отунбаеванын суранычы менен Алмазбек Атамбаев Кадыржан Батыров менен болгону бир эле эре жолуккандыгы айтылат. Аталган жолугушуу убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаеванын демилгеси менен болгон. Ал ошол убактагы биринчи орун басары Алмазбек Атамбаевди Өзбек улуттук маданият борборунун лидерин кабыл алууну суранган. Мындан тышкары президенттин маалымат кызматы Кадыржан Батыровдун өзбек жана кыргыз тилиндеги маектеринин мазмунунда дагы бир топ өзгөчөлүктөр бар экендигин белгилейт. Ата болсо кыргыз тилинде аудио-видео версиясы жоктугу Азаттык кыргыз кызматы тарабынан атайын саясий максатты көздөп редакцияланган болушу мүмкүн деген ойго түртөт деп айтылат маалыматта. Атап айтканда кыргызча жана орусча тексттеринде убактылуу өкмөттүн бир мүчөсү менен байланыштары болгону тууралуу Батыровдун сөздөрүн редакторлор тазалап коюшканын эксперттер дароо байкашкан деп айтылат маалыматта. Алмаз Хасенович бир канча жолу билдиргендей, Батыров менен ал жолугушууда этностук акчылыктардын өкүлдөрүн мамлекеттик кызматтарга тартуу өтүнүч айтылган. Мындай проблема бар экенин негизинен макул болуу менен катар эле Алмазбек Атамбаев Батыровдун дарегине ал ошол убакта жетекчилик кылган Ватан деген саясий партиясынын этностук белгили боюнча түзүшүнө карата сынын айткан. Андан тышкары Кадыржан Батыровго кыргызстандык өзбектерди бөлүнүүгө, баштабоого жана парламенттик шайлоого этностук ураандар менен чыгуу сыяктуу мындай опурталдуу идеядан баш тартууга кеңеш берген эле. Эске салсам 5 октябрда Швецияда качып жүргөн сепаратист Кадыржан Батыров Азаттык радиосунун өзбек редакциясына интервью берген. Анда 2010-жылда кандай жол менен Кыргызстандан чыгып кеткенин айтып берген. Батыровдун айтымында 2013-жылдын апрелден кийин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Роза Отунбаева, Эмилбек Каптагаев, Темир Сариев, Исмаил Исаков өңдө адамдар Кадыржан Батыровго кайрылып, Кыргызстандын түштүгүндөгү өзбек диаспорасы убактылуу өкмөттү колдоп, митингдерди өткөрүүсүн суранышкан деп айтылат. Баш мыйзамга кирип жаткан өзгөртүүлөргө байланыштуу Атамекен фракциясы конституциялык сотко кайрылды. Фракция депутаттары жарандын фундаменталдык укуктарын чектөөлөр боюнча корутунду чыгарып берүүнү өтүнүшкөн. Мындан тышкары фракция тарабынан конституциялык палатадан референдум боюнча долбоорду кабыл алуу процедурасын бекитип берүү талабы айтылат. Буга чейин Бишкектин райондар аралык соту укук коргоочу Рита Карасартованын референдумду белгилөө жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча парламент комитетинин чечими мыйзамсыздыгы тууралуу арыз кароодон баш тартканын эсибизде. 29-сентябрда Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4-декабрга даяндаган мыйзам долбоорду биринчи окуудан өткөргөн. Бул арада ак үйдүн алдында бүгүн эле президенттин саясатын колдогондордун митинг өттү. Жүздөгөн адам акция катышты. Катышуучулардын айтымында мародёрлук боюнча козголгон кылмыш иштеринин жанданышын алар колдоорун жана баш мыйзамга өзгөртүүлөрдүн киргизилишин туура экендигин билдиришет. Ал эми Америка Кошмо Штаттарынын түштүк чыгыш жээктеринде Метео бороонунун бороону туурасында эскертүү жарыяланды. Кечиресиздер, бороон чапкындын себебинен Флорида, Джорджия, түштүк жана түндүк Калифорния провинцияларынын жээктеринде өзгөчө кырдаал жарыяланып, 2 миллионго жакын адам эвакуацияланды. Көптөгөн аймактын эли коопсуз жерлерге көчүрүлүүдө. Метеорология кызматкерлери болсо шамалдын ылдамдыгы саатына 115 километрге жетерин билдиришүүдө. Флорида штатында болсо ар түрдүү иш-чараларга катышууну пландаган Барак Обама программасын токтотту. Президент борбор шаар Вашингтондогу федералдык өзгөчө кырдаалдар мекемесине барып, жооптуу кызматкерлерден бороон чапкын боюнча маалымат алды. Катуу жамгыр жана селге себепчи болгон Метео бороонунан Куба, Доминика Республикасы жана Гаитиде 340 адам каза болгондугу айтылууда. Апаттын айынан Гаитиде жекшемби күнү өткөрүлүшү пландалган президенттик шайлоо жылдырылды.
Беле кетсе, Гаити дүйнөнүн эң жакыр өлкөлөрүнүн бири. Ал 2010 жылдагы жер титирөөдөн өзүнө толук келе албай жаткан болчу, анда үйү жок калгандар алигиче чатырларда жашап келишет. Аларда Ауганстандын Кундуз аймагында талиптер менен коопсуздук күчтөрүнүн уруштарынын күчөп баратышына байланыштуу чек ара кызматы Тажикстан менен чектеш аймагын өзгөчө кайтарып калды. Чек ара кызматы Ауган-Тажик чек арасындагы абалга өтө кылдаттык менен назар салууда деп айтылат. Кундуздагы кырдаалга байланыштуу мамлекеттик чек ара кызматы тажик кесиптештери менен байма-бай маалымат алмашып жатат. Учурда кыргыз чек арачылары штаттык режимде иштөөдө. Ошол учурда чек ара сызыгы толугу менен көзөмөлгө алынды. Ал эми Ауганстандын коопсуздук күчтөрү Кундуз шаарынын түштүк бөлүгүнөн талип согушкерлерин сүрүп чыгарды. Талиптер шаарга дүйшөмбү күнү басып киргени эсибизде, бирок Кундуз аймагынын жергиликтүү кеңешинин мүчөсү Мухаммад Юсуф Аюбинин айтымында калаанын чыгыш жана батыш тарабында атышуулар дагы деле уланууда. Жергиликтүү тургундар кармаштардан жан сактап башка жерлерге жер которушууда. Былтыр дагы так ушул эле октябрь айынын башында Талибан кыймылы Кундуз шаарын 3 күнгө ээлеп алган болчу. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө Кытайда окуган кыргызстандык 300 студент Бишкектеги Кытай элчилигине болгон жардыруудан кийин окуусун уланта албай кайрадан нааразычылыгын билдирип чыгышты. Эл аралык бейөкмөт уюм Amnesty International уюму жашы жетелектерге нике тыюуга тыюу салган мыйзамдын парламентте кабыл алынышын кубаттады. Бул арада жарандык авиация кесиптик майрамын белгилөөдө. Адегинде кайрадан жергиликтүү жаңылыктардан Кытайда окуган Кыргызстандын 300 студент Бишкектеги Кытай элчилигине болгон жардыруудан кийин окуусун уланта албай, Кытайга кире албай тургандардын кайрадан нааразычылыгын билдирип бүгүн Кытай маалымат жыйынында билдиришти. Эске салсак, Кыргызстанда элчилик тарабынан Кытайга баруу үчүн виза берүү убактылуу токтотулгандыгы тууралуу буга чейин Тышкы иштер министрлиги билдирген. Ал эми эске салсак, бул 30 августта эртең менен Бишкектеги Кытай элчилигинин дарбазасын жангечти жардыргыч заттар менен салынган машина менен сүзүп барып жардырган, анын кесепетинен жангечти каза болуп, ал эми элчиликтин бакчасында иштеген Кыргызстандын 3 жараны жаракат алган болчу. Многие из нас учатся на грант. Көпчүлүгүбүз грант менен акысы жок окуйбуз. Ошондуктан орун жоготуудан коркобуз. Кээ бири окуусунун контрагын алдын ала төлөп койгон. Жана жатаканадагы ордун жоготуу маселеси да бар. Биз эң алгачкы окууну өткөзүп жатабыз. Программадан артта калдык десек жаңылышпайбыз. Ал эми бул маселе өздүк гана эмес, өлкөнүн да рейтингине таасирин тийгизет. Мы упустили большую часть программы. Беле кетсек, буга чейин Тышкы иштер министрлиги убагында студенттик виза ала албагандарды Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматына маалымат берүүнү суранган. Алар өз кезегинде ал маалыматты Кытай тарапка бермек болушкан. Башка кабарлардан Кыргызстандын жарандык авиациясынын 83 жылдыгына карата Ишембай Абдраимов атындагы авиациялык колледжде салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Иш-чарада Союздун эмгек сиңирген учкучу Абдраимовдун бюсту ачылып, авиациялык колледжде музейдин ачылышы өттү. Кыргызстандын жарандык авиациясынын тарыхы болсо 1933 жылга барат, ошондогу элдик комиссардын чечими менен башталган болчу. Эспеши мына ушул экономика, маданият жана элдик чарбанын өнүгүшүнө салым кошкон жарандык авиациянын агенттигинин жетекчиси Эрмек Өмүралиев менен дагы маектешип келген. Мына өзүңүздөр байкасаңыздар керек, авиация тармагы абдан көп финансы, каражатты талап кылган чөйрө. Ошондуктан кара тизмеден да чыгуу эмес, бирок биз мына биринчиден жол картасын изилдеп, тактап, даярдап чыктык. Эми муну негизги эл аралык уюмдар менен ошо авиация тармагындагы ИКАО уюму, андан сырткары учуу коопсуздукту камсыз кылуу Европалык агенттиги ИАЗа, андан кийин ИАТА эл аралык ассоциациясы менен ушул 3 уюм менен иш алып барып, жол картабызды азыр канчалык эл аралык стандарттарга ылайык болгонун мына бул айдын аягында бүтүрүп атабыз. Ушул жол картасы менен бирге ар бир уюм менен кимиси менен 2 жылдык, кимиси менен 3 жылдык кызматташуу программаларыбыз бар. Мына ушунун баары буюрса ишке ашса, мен ойлойм, кара тизмеден дагы чыгуу кабарын сиздер менен бөлүшөбүздөр. Андан сырткары биздин авиакомпанияларды да айта кетиш керек. Авиакомпаниялар дагы өзүлөр ошо кара тизмеден чыгуу максатында жана ИАТАнын аудитин өтсө, IOSA деген эл аралык аудит, ушу аудиттен өтсө, авиакомпания жеке өзү кара тизмеден чыга алат. Биз ушул тармакта авиакомпаниялар менен дагы иштешип, аларды үгүттөп атабыз. Мына жакшы түшүнүү менен кабыл алып атышат. Биздин
бир Air Manas авиакомпаниясы мисалы уже аудитке даярданып, мына эмки жылдын башында буюрса аудиттен өтөбүз деп атышат. Андан сырткары Air Кыргызстан авиакомпаниясы болсун, Авиатрафик авиакомпаниясы болсун, кайта эле Air Manas авиакомпаниясы болсун, биздин кыргыз авиакомпаниялар авиапарк, биздин аба кемелерибизди, учактарды жаңыртуу багытында иш жүргүзүп атышат. Быйыл Air Manas авиакомпаниясы бир 737-800 Boeing жаңы муун типиндеги учак алып келди. Ошол эле мезгилде Авиатрафик авиакомпаниясы Аэробус типиндеги учакты алып келип, биздин жарандарга кызмат өтөп атышат. Жаңылыктар улантабыз. Эл аралык бейөкмөт уюм Amnesty International уюмуну жашы жетелектерге нике кыюуга тыюу салган мыйзамдын парламентте кабыл алынышын кубаттады. 5 октябрда Жогорку Кеңеш жашы жетелек кыздарга нике кыюуга тыюу салган долбоорду 3 окууда кабыл алды. Эл аралык уюм мыйзамдын кабыл алынышына жарандык активисттер олуттуу салым кошконун белгиледи. Бул мыйзам президент тарабынан кол коюлгандан кийин күчүнө кирмекчи. Кылмыш жаза жана үй бүлө кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык жашы жетелектерге нике кыйгандар 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, турмуш курган кыздардын 15% 18 жашка чейинки никеге тургандар, анын ичинен 1% 15 жашка чейинки куракта турмушка чыккандар. Евразия чөлкөмүндөгү 35 мамлекеттин арасында 15-18 жаштагы кыздардын турмушка чыгуусу боюнча жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө Кыргызстан 5-орунду ээлейт. Бул кабар бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайт. Калган кабарларды 11 чекиткейчи сайттан окуп туруңуз. Мен Айгерим Жаныкул, алдагы эс алуу күндөрүңүздөрдүн жакшы маанайда өтүшүн каалайм. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.